мыйзам. Бул мыйзамда анчалык деле одоно эч нерсе жок. Батыштын саясатын колдобошубуз керек. Айрым учурларда ачык эле айталы, ар кимдерге ар кандай билдирүүлөр келип калып атат. Мындай болсо балдардын укугу корголбой калат, анан балдарыбыз минтип атат, балдарыбыз антип калат деп. Бизде эзелтен бери кыргыздын наркында да, салтында да балага болгон тарбия кан менен кошо үйдөгү ата эненин жүрүм турумуна жараша берилет деп ойлойм. Жыйынтыгында мен айтат элем, урматтуу депутаттар, балдардын келечегин ойлогула. Билимге анча тозот койбогула. Мугалимдин кадырын ойлобосок, маңкурттардын максатын колдогула. Рахмат. Рахмат, процедурный 5 микрофон. Кечиресиз, урматтуу инициатор, урматтуу Мирлан мырза, сиз мага лекция окубай эле койсоңуздар болот. Туура түшүндүңүздөр. Мындай аябай эле неме болуп кетти го, батыштын саясатына чейин кирип кеттиңиздер. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ар бир бала бул батыштын баласы эмес, бул деген Кыргызстандын ар бир депутатынын баласы. Ошондо деген мугалим менен баланын ортосунда ар бир депутат баланын аркасында туруп бериш керек. Ушундай ниет менен зордук зомбулукту токтоткон мыйзам келатат. Ошону ар бирөөңүздөр кандай колдоп бересиздер деп мен чоң ишеним менен карайм. Өзгөчө сиздерге, Мирлан мырза, ушинтип болушасыздарбы деп мындай ишенгим келет да. Ошол мыйзамды келгенде парламентте кимдин кандай бузуку саясаты бар, ой пикирлери кандай ошондо көрүнөт. Зордук зомбулукка жабыркаган аялдарга, балдарга болушканда, ошондо алсыздарга болушканда, ошондо чыныгы депутаттардын ниети көрүнөт. Ортодо деген бүгүн мындай акылдуу сөздөрүңүздү эле түшүнүп атам. Бирок мугалимге болушуп алыс жерде жүргөн мигранттын баласын штрафты төлөттүрүп, уят кылып, класста деген сен алсызсың, сенин акчаң жок дегенге чейин барганда, ызы чуу болгондо, ошондо бул мыйзамды кайра артка бурганга чейин барабыз. Рахмат, мени, пожалуйста, комментарий кылбай эле коюңуздарчы. Рахмат. Рахмат. Рахмат.